Саламатсыңарбы? Жүрөк оорусунан каза тапкан адамдар боюнча Кыргызстан эң биринчи орунда турат. Деги эле Орто Азиядагы бул чоң көйгөй Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан ушул аймакта жүрөк оорусу неге эле көп? Бирок ошонун арасынан Кыргызстан эң биринчи орунда. Ушул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги 3 чоң себеп айтып келди. Биринчиси бул тамеки чегүү. Экинчиси бул отурган стиль, отуруп жашаган стиль, аз кыймылдоо. Жана үчүнчүсү бул биздин күнүмкү диета, биздин күнүмкү тамактануубуз. Биздин тамактануубузда көп майлар бар, жаман майлар бар. Ошондуктан Кыргызстандагы жашаган адамдардын кан тамырлары начар. Орточо эсеп менен Кыргызстандык 67 жашка чейин гана жашайт. Бул аябай аз. Эгерде сиз өзүңүздүн ден соолугуңузду текшерем дей турган болсоңуз, жүрөгүңүздүн, кан тамырларыңыздын абалын көрөм дей турган болсоңуз, анда сиз алдын ала дарыгерлерге кайрылышыңыз керек. Качан оору башталат, качан жүрөк ооруп баштайт, ал учурда уже кеч болот. Ошондуктан алдын ала анализдерди тапшырып текшерип, жүрөктүн кан тамырларын текшерип алышыңыз керек. Саламатта болуңуздар. Көрүшкөнчө.